Ассаламу алейкум. Мурат Бекболиев акыркы учурда видеолорунда туура эмес информация таратып жатат. Ал жерде ал кардарлардын акчаларын Жомартка бергенбиз деп атат. Бирок мен акыркы жолу Мурат Бекболиев менен өзүм жолукканда ал мага Жомартка акчаны бергендиги жөнүндө же Жомарт алгандыгы жөнүндө эч кандай WhatsApp переписка же далил көрсөтө алган жок. Ал айтып жаткан күмүш деген баласында дагы эч кандай далили жок эле. Ал жерде Жомартты каралап, ушул жерден ушул акчаны ошого бергенбиз деп эле куру доомат коюп атышат. Бирок мен азыр дагы ошол Урмат Бекболиев менен телефон чалып сүйлөштүм. Телефон чалып сүйлөшкөндө дагы ал мага эч кандай менде перепискаларым жок. Ал жерде обменкадан салынган деди. Алло. Assalamu alaikum Murad Beke. Айшон. Эми сөзөн иш көтөлү. Урмат Бекболиевдин акыркы элге кайрылуусу видеосу жөнүндө бүгүн сүйлөйбүз. 5 ай бою мени жана менин үй бүлөмдү алдап келген ас болгонсуп, ал жерде элдин астына чыгып алып, аябай добрый кишинин маскасын кийип алып, чындыкка такыр дал келбеген маалыматтарды айтып, элдин баардыгын алдап атат да. Ошол видеого азыр полный разбор жасап берем. Четко по факту да, мындай эч кандай выдуманный история эмес, башкалардыкындай эмес. Четко по факту азыр ошол видеону разбор кылып баратканда эле мен доказательстволор акырынан коюп кете берем. Болгону видео узун болуп кетиши мүмкүн жана почтен болуп кетиши мүмкүн да. Эгер видеону толук көрө турган болсоңор, на самом деле кандай болуп атат ушул события бир аз болсо түшүнүп болосуздар дечи. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жакынкы убактагы интернетте мен боюнча, ошо менин компаниям боюнча ушул чыгып кеткен видеого мен кайрылуу жасап коеюн деп чечтим. Ал жерде кылым менен биздин кадарыбыз, бизден элек заказ берген Кореядан кылым менен биз кечирим сурайбыз. Биз рахмат айтабыз ушунча күткөнүнө. Ал жерде биздин кадрларыбыз бир эле Lexus эмес, 4 Lexus болгон. 4 Lexustун акчасын баарын биз Кореяга которгонбуз. Менде иштеген, күмүш деген балабыз которгон. Кыска нуска айтып кете берейин, пока булардын отдельно дагы өзүнчө видео кылып чыгарам. Которгонбуз деп атпайбы? 4 Lexustун акчасы 2 Lexustуку $133,000, $266,000 болгон. Андан 3-чү Lexustуку $72,000 жарымдан көбүрөөк сумма первоначально болуп берилген. Андан кийин 4-чү Lexus $65,000 берилген. Өзүңүздөр эсептеп койсоңуздар болот, канча сумма. И ошончо сумма Кореяга которулган деп атат да. Бир чек же бир кагаз же бирөөнү алдым деген адамдын перепискасын көрсөт десе көрсөтө албайт атат да. Мисалы үчүн мен допустим досума же бирөөгө акча 1000 сом акча которо турган болсом, WhatsApp'тан чегин жөнөтөм да. Мына чындап эле котордум чегин жөнөтүп коем. Вдруг да может түшпөй калып, андай ишенбестик же туура эмес ойлор кетип калбасын деп. Анан биякта адамдар $300,000 ашык акча которуп атат. Же бир чек жок, же бир переписка жок, же бир алдым деген адамдын ответи жок да. Очень странно да. Согласитесь? Дальше угу берели. Дальше азыр чыгарам да. Биз да алданып калдык. Азыр ал иш боюнча Жомарт деген дагы биздин жараныбыз. Биз да алданып калдык де. Сиздер кимдерге алдандыңыздар? Мен ошол суроону берсем, тактана жооп бере албадыңыздар да. Сиз айтып жаткан ошол атын атабай эле коеюн, ошол жаран ал кече 2 ай мурда эле пайда болгон нерсе. Биз сизден акча талап кылганыбызга 5 айдан ашты. Эмнеге ошо 2 айга чейин башкартмаска эле сиздердики? Кореец бар эле. Кореец жөнөтпөй атат, антип атат, мынтип атат. Ага чейин жолдо келатат. Жолдо туруп калды, 2 күн, 3 күндө келип калат деген отмазка эле да. Жылда ай сайын бул отмазкалар жаңыланып тура берет. Дальше кете берели, токтолбой. Азыр Кореяда сурак берип атат. Күмүштө ошол жакта ошол мындай кылымдын агасы дагы мына ошол жакта жүрүп жакында эле келди, 2 күн болду. Агасы барып бүт процессти көрүп, эмне болуп атканын, ошол кандай болуп атканын көрүп өзү да келди. 4 Lexus 700 болгон үчүн туура айтасыз. Менин бир тууган агам Кореяга барып келди. Ушул именно процессти өз көзү менен көрүп, эмне болуп атат, эмнеси чын, эмнеси жалган барып көрүп, билип келди да. Урмат Бекболиев ушу 5 ай аралык ичинде бир да жолу Кореяга барып келген жок да. Ушунча мен эле эмес ал жерде жабырлануучу толтура кадар бар. Ушунча кадрлардын нааразы кылбай мен барып кичине болсо да өзүм аракет кылайын маселени чечкенге деген ой болгон жок да. Эмесе канча биз айтып аттык. Ошону 6 ай 5 ай күтүп жата бербей барып чечип келсе болот эле да.
бул доомат коюп жамандап жаткан, кармалдап аткан жаранды Урмат Бекболиев өмүрү көргөн эмес да. Өмүрү көрбөй туруп, ал адам жөнүндө эчтеке билбей туруп, ушундай доомат коюп каралоо бул адамгерчиликке вообще сыйбай турган нерсе деп эсептеймин да. Ал эми сиз жалаа жаап жаткан Кореяда кармалган жарандын бир тууган инисинин азыр менде видео билдирүүсү бар, ошону коем. Угуп койгула. Мен эчтеке айтпай эле коеюн, ошол иниси эле сүйлөп берсин. Ассаламу алейкум. Урмат Бекболиев акыркы учурда видеолорунда туура эмес информация таратып жатат. Ал жерде ал кардарлардын акчаларын Жомартка бергенбиз деп атат. Бирок мен акыркы жолу Урмат Бекболиев менен өзүм жолукканда ал мага Жомартка акчаны бергендиги жөнүндө же Жомарт алгандыгы жөнүндө эч кандай WhatsApp переписка же далил көрсөтө алган жок. Ал айтып жаткан күмүш деген баласында дагы эч кандай далили жок эле. Ал жерде Жомартты каралап, ушул жерден ушул акчаны ошого бергенбиз деп эле куру доомат коюп атышат. Бирок мен азыр дагы ошол Урмат Бекболиев менен телефон чалып сүйлөштүм. Телефон чалып сүйлөшкөндө дагы ал мага эч кандай менде перепискаларым жок. Ал жерде обменкадан салынган деди. Алло. Алло. Assalomu alaykum Murod aka. Кайсың? Murod aka, тиги эмне сиз жана эмелерди жиберем деп атасыз эле го, тиги мени которгон, акча которгон жөнүндө чектерди, эмелерди Жомарт акеме. Ким dedi? Ким жокмун? Жомарт акеге дейм, акча которгондугу жөнүндө чектерди, күмүш перепискаларды жиберет деп атасыз эле го, перепискалар жок болуп атпайбы ошол? Күмүш ошол жүрөк ошол жака берет да. Жок, мен сурап атпайм, мен ошо переписка берисичи деп сурап аттым да, бербей жатпайбы ал мага. Сизде жокпу, сизде жокпу ошо? Жок, обменкадан. Бирок ошончо мен деген акчаны салганда кандай адам болбосун сөзсүз түрдө акчаны алдыңбы, бул кардарыбыздын акчасы, бул машина үчүн деп айтып же жазып же голосовой сообщение жиберип коет. Буларда эч кандай эч нерсеси жок болуп атат. Жөн эле адамды каралап атышат. Урмат Бекболиев ар бир видеодо, ар бир сөзүндө күмүш деп айта бергендигин сөзүнүн бир жөнү бар да. Ал күмүш деген адам Урмат Бекболиевдин оң колу, чоң жардамчысы. Ошол адам экөө ошол компанияда эки канат болуп эсептелет. Ошол компанияда экөө ысыгына чогуу ысыйт, сууна чогуу муздайт. По идее муздаш керек эле. Ушул убакка чейин ошентип келиптир да. Бирок негедир Урмат Бекболиев болуп аткан окуялардын баардыгын эле ошол күмүш деген адамга оодарып атат. Мындай карасаң, Урмат Бекболиев үчүн ал күмүш деген адамдын сөзүнүн орду аябай чоң экен да. Күмүштүн ар бир айткан сөзү чындыкка дал келет экен. Только чындыкты сүйлөйт деген таяныкты келтирип атат Урмат Бекболиевчи. То есть биз түшүнсөк болот, Урмат Бекболиевдин чоң жардамчысы күмүш жалган айтпайт экен. Ар бир сүйлөгөн сөзү, ар бир берген показаниясы туура экен. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда ошол адамдын показаниясын угайлы анда. Урмат аке деле аракет кылбай атат да бар. Мен көтүм күйгөн ошол болот да мен.